өзүмдө ишеним пайда болду да. Эң алды чебер деп мен ушул кыз менен сыймыктанамын. Менин кыялым ишке аша баштады. Кадамжайда Өзбекстан менен чек арага жакын, дыйканчылык жана мал чарбасы менен жан багып жашаган Бүргөндү деген чакан айыл бар. Бул айылда да чоң кыялдар жашайт. Ошол чакан айылдагы чексиз кыялдардын бирөө Гүлмираныкы. Менин кыялым тигүү цехин ачып, жаңы модельдерди жаратып, ошо айылдагы кыздарды иш менен камсыз кылуу болчу. Ошол тилегим ишке ашып, мына кыялым ишке ашып атат. Гүлмира тикмечи, мурда болгону майда буйртмаларды алып, үйүндө эле кичинекей иш жасачу. Бирок анын жүрөгүндө чоң кыял жашачу. Айылда аялдар ишкер болуп, өз алдынча иш кылаарын көптөр элестете албайт. Бирок Гүлмира элестетти жана аракет кылды. Колдо тиккен машина менен баштаган бул ишимди. Чоңойтойн деген кыялым болчу да, ошо кыздарды ишке алып, иш менен камсыз кылып, ошолорду иштетсемби деген кыялым менен жүрүп, анан айылга ссылка келип калды. Ошо долбоордон анкета толтурдум, ошонун өтүп, ишеним укук долбоору боюнча окуулардан өттүк. Мен ушул долбоордон раскройный стол алдым. Бычык тиккенге мага мүмкүнчүлүк болду. Анан үтүгүбүз кичинекей болчу. Анда биз 1-2 эле буйртманы үтүктөп чыгарганга шартыбыз бар эле. Анан көптөгөн буйртманы тигип чыкканды үтүктөгөнгө бизге шарт болбойт болчу. Парогенератор үтүк алдым. Буюрса цехти дагынам чоңойтуп, айылдагы жумушсуз отурган аялдарды иш орду менен камсыз кылсам деп ошол тилегимди ишке ашырайын деп атам. Гүлмира баарлашуу, ишеним, укук коомдук бирикмеси ишке ашырып жаткан долбоорго катышты. БОМК 10 программасы каржылаган бул долбоор Баткендин чек ара айылдарындагы аялдарга ишеним берип, ишкерликке жол ачууну максат кылган. Атайын окууларда ал бизнес план түзүүнү, каржылык сабаттуулукту, товардын баасын туура эсептөөнү үйрөндү. Бирок эң башкысы өзүнө болгон ишеними артты. Мен баштап бул цехти ача баштаганымда, мындай өзүм коркуп, кийинкиликте ушу цехти чоңойтуп кете аламбы, айылдагы аялдарды иш менен камсыз кыла аламбы деген менде коркунуч пайда болчу. Азыр эми мына ишеним укук долбооруна катышып, ошонун көптөгөн окуулардан өтүп, өзүмдө ишеним пайда болду да. Ар бир кыз келин ошо аракет кылып, ошо кыялына жетишке аракет кылса, бардыгы ишке ашат экен. Заказ алып келдиңизби? Гүлмира эми буйртманы көбүрөөк алат. Күнүнө ондогон буюм тигет. Анын иши таза, өз убагында бүтөт. Ошондуктан кардарлары да көбөйдү. Энди Баткенге барабыз, же торгойго түшүшүбүз керек, башка айла жок да бизге. Энди башка кыз ачып койгон экен, шуның үчүн келип чуга көйнөк тиктиребиз. Аябай жакшы, тиккени ham жакшы, бардыгы жагат. Бүргөндү боюнча бардыгы шуга келет. Кичинекей устаканасы эми чоң үмүттөрдү көтөрүп турат. Эми Гүлмира өз кирешеси менен балдарына да, үйүнүн чыгымына да жардам берет. Анын аракети айылдагы башка аялдарга да дем болуп жатат. Анткени эң чоң өзгөрүү сыртта эмес, өзүнүн ичинен баштады. Мен буга чейин цехти ачканда 1-2 эле заказ алчумун. Азыр эми цех чоңоюп, күнүнө 10дон ашуу заказ алып атам. Көбүнчө бул заказдар айылдагы кыз келиндерге, көйнөктөр тигебиз, медиктерге, форма, мугалимдерге, окуучуларга мектеп формаларын тигип чыгарып атабыз. Ошол цехти ачкандан бери бизде каржылык жагынан өсө баштадык. Эч кимге көз каранды болбой. Гүлмира өзү үйрөнүп токтоп калбастан айылдагы шыктуу, жумушсуз кыз келиндерге да тикмечиликтин сырларын үйрөтө баштады. Ондогон шакирт даярдап жатат. Айылдан чыкпай эле өз турмушун өзгөртсө болот экен деген ишеним эң баалуу тажрыйба. Экөөнү бириктирип туруп ортосуна. Биз ушул жерге келип көптөгөн эмелер тиккенди, үтүктөгөндү, парлаганды үйрөндүк. Эң алды чебер деп мен ушул кыз менен сыймыктанамын. Үйдө отурган кыз келиндер иш менен камсыз болуп, айлыктарды чыгарып берет деген ойдобуз буюрса.
Гүлмира азыр чоңураак устакана ачсам, кыз келиндерди үйрөтсөм деген кыялы ишке аша баштады. Анын аракети айылдагы аялдарга ишеним, дем берет. Буюрса дагынам чоңойтуп, көптөгөн буйртмаларды алып, элге таанылган сектордон болот деп атабыз. Айылдан да ишкер болууга болот. Ага ишенүү, аракет жана дем берген себеп керек. Гүлмира буга жандуу мисал. Ал дем, ишеним, колдоону баарлашуу, ишеним укук коомдук бирикмеси ишке ашырган. Баткен облусунун чек ара аймактарында мигранттардын үй бүлөлөрүн, мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү долбоорунан тапты. Кыялдарды ишке ашырууга ишеним болсо, мүмкүнчүлүк да болот.